Audio Jungle. Ньюти шоу программасы 33 суроо 3 мүнөт рубрикасы старт алды. Кызбатыңыздарда мен Мира Абдылдаева, саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин коногубуз бардыгыңыздарга белгилүү өзгөчө кызыктуу конок бул Адем би тобунун солисти Эрлан Абдрахманов. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бүгүнкү биздин рубрикабызга кош келипсиз. Алгач эл менен амандашып алыңыз. Саламатсыз, жалпы элиме Кыргызстан салам. Сизге дагы салам, кош келипсиз бүгүнкү биздин рубрикабызга. Алгач мен сизге оюндун шартын мен түшүндүрөйүн. Менде 33 суроо бар. Ал эми сизде болсо 3 мүнөт убакыт бар. Эгерде 3 мүнөт ичинде жооп бере албай калсаңыз, мурунку конокко калтырган тапшырманы аткарасыз. Ал эгерде сиз жооп берсеңиз, ал тапшырманы мен аткарам. Даярсызбы? Даярмын, беттик. Кандай даярданып келдиңиз? Жакшы. Жакшы. Анда биз баштадык. Адем би тобунун башка топтордон айырмасы? Өзгөчөлүк. Сиздерге келе жатканда мен Ооруп калдым. Менин бийлөөмө ата энем Эң ыйык адамдар. Кыргыздын салт санаасы жагат, себеби Ыймандуу. менин табитимдеги кыз Тарбиялуу. дүйнөлүк деңгээлдеги бийчи болом, себеби Ата энем татыктуу ошо. Атай байке көп колдонгон сөз Руха. чет мамлекеттеги сынактарга катышуу менен Биз өзүбүзгө ишеним алып келебиз. кеңси суроолор бир бийди ойлоп табууга канча убакыт кетет? Көп эле. 90 жаштагы чал кемпирин жакшы көрүү үчүн эмне кылуу керек? Аракет кылыш керек. Көз айнек тагыныш керек экен. Үй бүлөңүздөгү дагы ким сиздей болуп бийлей алат? Иним. Эгерде бийчи болбогонуңузда Ырча болмокмун. деңизде кандай таш болбойт? Суу таш болбойт. Туура. Ургак таш болбойт. Канча тилде эркин баарлаша аласыз? 2 тилде. 40ка чыкканда да бийлейин деген оюңуз барбы? Албетте. Уй эмне үчүн жатат? Чарчаган үчүн. Отуруп алганды билбесе жатат да. Кийинкиси тигил же бул деген суроолор. Би танго же вальс? Вальс. Уйку же оюн? Оюн. Бийлөө чет мамлекетте же өз өлкөңдө? Чет мамлекетте. Телефон же китеп? Китеп. Ашкана иши же эшик иши? Эшик иши. Суук же ысык? Экөө тең. Топ менен бийлөө же жалгыз бийлөө? Топ менен бир гана. Кыздар же жумуш? Жумуш. Кийинкиси мектеп суроолор. Кайсыл организмдер жер бетинде биринчи пайда болгон? Молекула. Микроорганизмдер. Аянт деген сөздө канча тамга, канча тугуш бар? Аянт деген тамгада Сөздө? 4 тамга 5 тугуш. Туура. Кассандра тамгасы кимдин чыгармасы? Билбейт экенмин. Кассандра окуган эмессизби? Жок, окуган эмесмин. Бул деген Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы. Кайсыл эки нерсе бири-бирине эч качан аралашпайт? Параллельные прямые. Бири-бири менен такыр аралашпаган нерселер кайсылар? Мисалы, Ошол мисал эмне? параллельные прямые бири-бирине вообще кесишпейт. Бул деген андай эмес, жумуртка менен сарысы менен ага эч качан бири-бири менен аралашпайт. Кийинкиси Рудольф Нурев деген ким болгон? Аны билбейт экенмин. Бул белгилүү бийчи болгон. Кыргыз тилинде канча жөндөмү бар? Унутуп калыптырмын аны. Кыргыз тилин билесизби? Кыргыз тилин билем сүйлөгөндө, бирок грамматика жактан кичине начармын да. Бул 6 жөндөмү бар экен. 8 көбөйтүү 6. 8 көбөйтүү 6 48. Туура. Математикада канча амал бар? Амал деген эле? Амал деген эмне эле, урматтуу көрөрмандар? Бүгүнкү биздин коногубуз Эрлан. 3 мүнөт ичинде Эрлан, сиз 33 суроого жооп бере алган жоксуз, бирок сиз 32 суроого жетиштиңиз. Демек сиз утулдуңуз. Эмне кылабыз эми? Эмне кылабыз? Алгач бизге мурунку коногубуз эмне кылышыбызды айтып берсин, андан кийин тапшырма аткарганга киришебиз. Анда ал киши ушундай сууктар эле келип болуш керек, кийинкиси деле 3 кишини чакырып, 3 киши шаңды кырдырдап берсин, ал киши ошол жерде бийлеп берсин.
10 секунд да. Давай. Мен бияқ тұрып тұра кейін, да. Нет, не видно, можешь, пожалуйста? Не, мындай нормально, мындай да. Кеттік. Я не знаю, как это. Любую. Словно из других миров, словно из других миров, эй, словно из других миров, словно из красивых снов, словно из других миров, словно из других миров, эй, словно из других миров, словно из красивых снов, яркая звезда, небе так сияешь для меня, я у твоих ног. Мындай да ба? Забыла. Ай, круто. Чоң рахмат, Голосы сай жақсы. Чоң рахмат. Саламатсызбы. Біреуіңер ырдап бересіңер, мен билеп берем. Өлі соң ырдап берсеңер, мен билеп берем. Жөнле мындай, бір сапыр ырдап қойса, мен билеп берем уақыттан. Өлі от души мындай. Жөнле ырдап берсеңер. Жақсы мындай. Қаланы ырдасаң, қалағандай билеймін. А? Грустная? Грустная. Кеттік грустный болса да. Анда. Жақсы да айткенсіз, шын. Чоң рахмат сізге. Қандай болды? Оор емес пе екен тапшырма аттырған? Бірінші жолы ушундай болду. Негизи биздин 33 суроо 3 мүнөт рубрикабызда алгачкы жолу, биринчи жолу ушундай тапшырмаларды аткаргандар болот. Жана болуп келген, дагы боло берет. Ал эми биздин кийинки коногубузга кандай тапшырма калтырасың? Кийинки катышуу, кийинки конок скакалка секирип, скакалка секирип жатып ырдаш керек. Ошондо экөөнү бирдей аткарыш керек. Бирдей аткарып, секирип аны ырдаш керек. Мына ушундай сонун тапшырма алды, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки берүүдөн амандашканча сак саламатта калыңыздар. Audio Jungle.